Саламатсыңарбы, кымбаттуу балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы планеталардын спутниктери жана шакектери. Бүгүнкү сабакта силер балдар планеталардын спутниктери жана шакектери жөнүндө түшүнүк аласыңар. Планеталардын спутниктеринин аттарын атай аласыңар жана асман телолорунун өлчөмдөрүн элестете аласыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Биз балдар күн системасына кирген 8 планета менен жакшы таанышпыз. Анан эң бир кызыктуу жагдай ушул 8 планетанын айрымдарында, өзгөчө гигант планеталарда спутниктери бар, табигый жандоочулары деп да койсок болот. Мисалы үчүн Жердин, биздин табигый бир гана спутнигибиз бар, ал Ай. Калган планеталардын спутниктеринин сандары көп, бирок ал планеталардын өзүнө салыштырмалуу өлчөмдөрү жагынан алда канча кичине. Юпитер планетасынын азырынча 16 спутниги бар. Алардын ичинен 4 ири спутниги Галилей тарабынан 1610 жылдын январь айында ачылган. Алар Ио, Европа, Ганимед жана Каллисто деп аталат. Ганимед спутнигинин өлчөмү Меркурий планетасыныкынан чоң. Ал эми Каллисто Меркурийдин өлчөмүндө экен. Демек балдар, айрым планеталардын спутниктери кээ бир планеталардын өлчөмдөрүнөн дагы чоңдук кылат экен. Ио спутнигинен 7 вулкандын атылып тургандыгы байкалган. Сатурн планетасынын 17 спутниги бар экен. Алардын өтө чоңунун аты Титан деп аталат. Аны жөнөкөй телескоп аркылуу да көрсө болот. Өтө жакын тартылып алынган Сатурндун Энцела, Гиперион, Мимас деген спутниктеринин бетинен чуңкурчалар, кратерлер даана көрүнүп турат. Ал спутник Сатурнду 15 сутка 22 саат 41 мүнөттө эллипс боюнча толук бир айланып чыгат экен. Анын чоң жарым огу 1222,103 километр, ал эми эксцентриситети Е барабар 0,1029 барабар экен. Демек, Айга салыштырганда 1,5 эсе чоңдук калат. Ал эми Марс планетасынын 2 спутниги бар, биз билебиз, Фобос жана Деймос деген. Уран планетасынын кийинки 5 спутниги бар. Ал эми Нептун планетасынын 2 спутниги бар экен. Уран планетасынын спутниги Миранданын көрүнүшү өтө эле кызыктуу. Ал эми Нептун планетасынын Тритон деген өтө чоң спутнигинин диаметри 2705 километрге барабар экен. Бул спутниктин айланасында негизинен азот элементинен турган атмосфера табылган, окумуштуулар тарабынан телескоптор аркылуу изилденген. Эми балдар, гигант планеталар үчүн алардын спутниктеринин көп санда болушу эмес, алардын тегерегинде көп сандаган шакектердин орун алышы өзгөчө мүнөздүү экен. Бирок жер шарынын бетинен телескоп аркылуу Сатурнду курчаган, калыңдыгы бир нече жүз метрден ашпаган жарым шакектердин 3-4 гана көрүүгө болот. Бул шакектер 17-кылымда эле Галилей Гюйгенс тарабынан ачылган. 1980-жылы автоматтык космостук станция Voyager аркылуу тартылып алынган сүрөттө өтө көп сандаган ичке тилкелүү шакектердин бар экендиги аныкталган. Сатурн шакегинин негизги тегиздиги балдар, Сатурндун өзүнүн орбиталык тегиздигине карата 29 градуска чейин өзгөрүү менен жантаят экен дагы, ал 14-15 жыл убакыт өткөндөн кийин көрүнбөй калган учуру да болот. Мисалы үчүн байкоочуга. Ал учурда жердеги байкоочуга карата шакек кырынан көрүнүп 10 метрге жакын калыңдыкты гана түзүп калат экен. Шакектер негизинен миллиарддаган майда бөлүкчөдөн туруп, алардын арасында ири көлөмгө ээ болгон телолор бар экендиги байкалган. 1979-жылы Юпитер планетасынын айланасында да Сатурн планетасы сыяктуу эле шакектердин бар экендиги аныкталган. Мындай шакектер 77-жылы автоматтык станциялар тартып алган Уран планетасынан да жана Нептун планетасынан дагы табылган.
Азыр илимпоз астрономдордун пикири боюнча гигант планеталардын бардыгынын тегерегинде шакектер бар деген жыйынтык чыгарылууда. Анда эмесе сабыз жыйынтыктасак, Марс планетасынын канча спутниги бар? Эмне үчүн гигант планеталардын спутниктеринин саны көп жана гигант планеталарды шакектери жөнүндө айтып бергиле. Саламатта калгыла.